Рабокленде именно вот робоваш менен ковер жуурда эң биринчи эмне кылабыз? Бул робоваштын үстүндөгү бачок өзүнчө чечилет дагы. Бул жака чейин полностью выемкага чейин кол күйбөгөндөй ысыгыраак суу толтуруп алабыз. Робоваштын үстүндө бачокко полный кылып толтуруп суу куюп алдык. Өзүнүн шампунин колдонсоңуздар болот, болбосо bundan күчтүрөөк, бул эми европейский стандартка мындан күчтүрөөк, мисалы МВдин, Ваништерин, Лок ушуларды колдонсоңуздар болот, мало пенящийся. И бул жака кошуп ушул сууга эле, например, өзүнүкү менен мына 3 пробка кошобуз. Өзүнүн бул жакта пробкасын бекитебиз. Экичинен да чайкап коебуз. Өзүнүн местосуна отурду. Бул робоваштын жууш үчүн бул электровиброшетка менен бул турба, анан өзүнүн эле сухой чистканын шлангы кетет. Бул эки бачок тең пустой турат. Сухойдукунда эле бул үстүнө туташтырып алабыз. Педальчикти басабыз, түшөт. И бул жактан 3 эле кнопка менен башкарабыз. Биринчи күйгүзөбүз. Бул жакта 10 деген кнопка менен күйгүзөбүз. Виброшетканын сүрөтү турат, то есть эмне кылат? Ылдый жагындагы робоваштын щеткасы айланат. И бул жактан каплянын сүрөтүн басып коебуз. Коверду жууп бүттүк. Обычный бул сухой уборканын шлангы менен жуудук да. То есть эмне болду? Коверду жууган кезде мунун ичинин баары азыр эски сууну, бул жака кир сууну бул жака төгүп чыгарып берди. То есть эмне? Бунун ичинин баардыгы азыр сууда. Муну ичин тазалап, үйлөтүп салыш керекпиз. Кантебиз? Үстүнгү бачокту ажыратабыз мынтип. Шлангды суурабыз. Отургузабыз дагы, бул аркасын ачабыз. Аркасында шланг отурган местасы бар. Ошол местага отургузабыз. То есть эмне кылат? Бул жактан азыр абаны сорот дагы аркасынан выдувать этет. Бул жактан турбасынан чечип алабыз дагы. Ылдыйкы бачокко такайбыз. И күйгүзүп туруп, где-то 4-5 скоростька коюп коебуздар. Шлангдын ичинен ушундайларды чыгарат да. Сразу шланг менен сразу ковер тазалап салганга болот. Кичине муну ваннага алып кирип, кичине жайып, сарыктырып коебуз. Кургагандан кийин аны уборка кылабыз.